Assalamu алейкум, урматтуу Багастыр Кыргызстан каналы көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен чоң багбандарды тааныштырабыз. Бул оң жактагыбыз Руслан Бекназаров, бул жакта Толубай агабыз. Мына ушул демилгечи болуп эң биринчи жолу Кыргызстанда чоң бакты ушундай эрте бышчы сортторду жараткан ушул Толубай агабыз. Толубай ака, бул сортту качан эктиңиз, кандай неме болуп тигип калдыңыз, ошол боюнча маалымат берсеңиз. Бұл сортты біз 2022 жылы біз екенбіз. Ушул сортты Руслан Икабыз бізге сунуштаган. Ушуну түшүмдүүлүгүнө көрөлүк, немесине суукка чыдамдуулугуну көрөлүк деп. Кийин буну менен тыгыз неме байланышта болдук дагы. Агротехникасыны, карашыны, бардык методдоруну тыгыз байланышта болдук дагы үйрөндүк мына биз. Азыр эми 2022 жылы еккен болсок, 2023 жылы кийинки жылга уже немеге кирген түшүмгө. 2024 жылда полностью эле түшүмгө кирди. Өтө жакшы саттык. Азыр мана бүгүнкү күндө мына көрүп турасыздар, гүлдөдү уже. Бул эрте пышуучу сорт Присия. Ошол негизинен биз Руслан менен 2020 жылдан бери биз иштесебиз. 5 жыл болду. 5 жылдан бери тыгызда байланыштабыз. Бизге ушул айылыбызга, республикабызга жаңы сортторду киргизип, элге ушундай немелерди демилгени көрсөтөбүз деп туруп аракеттенип атат. Ушул укабызга мен чоң ыраазычылыгымды билдирем биринчиден. Энди ушундай сортторго биз өтсөк, өзүбүздүн рыногубузду, Казакстандын рыногуна, Россиянын рыногуна биз Өзбекстандык багбандарга, башкаларга биз алдырып койбошубуз керек. Биздин дагы өзүбүздүн атайын брендибиз да болуш керек да. Мисалы, Баткен облусунун Кадамжар районунун деп туруп өзүбүздүн брендибиз сөзсүз да болуш керек. Баткендин бренди болуш керек да. Ооба, ошол үчүн биз аракеттенип атабыз ушундай сортторду эгүүгө мен элге сунуштаймын. Эгиңиздер, үйүңүздөргө кут береке болот, эрте пышат, эрте сатып аласыздар. Өтө жакшы сорттор булар. Рахмат Толубай ака, рахмат сизге. Бул эми көрүп аткан багыбыз бул Кыргызстанга үлгү боло турган сорттор экен. Азыр эч жакта өрүк гүлдөй элек, чындыгында өрүк гүлдөй элек. Мен кече Шамал сайда болуп келдим. А жерде дагы мынчалык ачыла элек да, гүл жок а жердечи. Бул эми эртеги сорт болгон үчүн бир 10 күн эрте гүлдөйт окшойт, Ооба, бул жерде азыр ушундай неме болуп атат. Ушул энди азыр агротехникасы боюнча бул апрелдин аягында уже сатууга чыгат да, Кудай кааласа. Буюрса туугандар 30-40 күндөн кийин мына ушул бышат экен да, демек. Бышат, Кудай кааласа бышат. Кудай кааласа бышат экен. Буаңыздарга береке берсин. Анда эмесе сөздү Руслан мырза сизге берели. Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыр Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Эми Толубай ака үйрөндүк дейт. Биз наоборот Толубай акадан үйрөнүп атабыз бул жерде. Эми кылып багбанчылыкты эми Кыргызстандан көп эле багбандарга бердик. Мына көчөтчү. Ошол жылы бир 5000 көчөт келсе, эми 500-600-дун бия калган. 4500-ү ар жакка кеткен эмичи, эгилипчи. Эми эң эле жакшы болгону ушул Толубай аканыкы Шамалсайда 1-2 бактар бар. Лейлекте бактар бар, эң алдыңкылары ушул бактар десек болот. Анын көпчүлүгү эле ушундай кылып барап өстүрө алган жок десек болот. Анан биз дагы эми суроо берели, бизге дагы секрет сыр болбосо, эми былтыр ушул 600 көчөттөн эми канча килограмм саттыңыз, канча тонна чыкты, канчадан саттыңыз? 660 түп бар бул жерде. Ошондон былтыры биз 6 тоннадан ашык саттык, 1.200.000 саттык. Эгерде биз ушул бийик дарактар болсо, анча түшүм ала албайбыз. Ал чындык да. Эми 21-кылым биз жаңы технологияга, жаңы методдорго өтүшүбүз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, бул эрте гүлдөгөнү менен суукка өтө чыдамдуу экен. 3 жылдан бери биздин сынообуздан өттү. Суукка чыдамдуу экен. Анан кийин түшүмү, сатылышы да өтө жакшы экен. Транспортабельность 78% экен да. Мындай айтканда Россияга бул сорттор кеңирип барат. Барат экен да. Россияга барат. Ошондо бул туугандар 2022 эгилип атат.
2023 эми сигнальный урожай берип атат. Аны эле саттыңыздар. Туура. 2024 ушу 2-жылы эле, мына 2 жашка толгон жылдан баштап эле мына ар бир түп 10 килограммдан түшүм берди дагы. Ошо 2 жыл дегенде 6 тонна түшүм берип туруп 1 миллион 200 миң сом акчага сатылып атыптыр да эми. Бул деген өтө бул бакты көрүп азыр жүздөгөн гектар бактар болуп атат да. Лейлекте Өзбекстандан көчөт алып чыгышып, бул жерге 100 гектар бак болуп атышат. Эми ар кандай бактар болуп атат да ушунун демилгеси менен. Эми каяктан көчөт алса эмне болсо деле, эми кыргыз эли үчүн аябай жакшы болду да бул жаңы сортторчу. Ооба. Жерлерде. Ооба. Демек ушул сортко өтүшүбүз керек экен. Ушул сорттон эми быйыл буга чейин бышкан чейик сорттор алып келдик, эми алар кандай болот, аларды көрүшүбүз керек да. Кудай кааласа буга чейинки бышкандагы сортторду көрүп калат экенбиз буйруса. Прица вообще 10-15 май деп атат эми китеби боюнча да. Азыркы Барсалином Микадо деген сорттор эми оригиналын точно өзүн жөнөттүк Руслан деп атышат. Будан кыйла эле эрте деп атат. Эми аны көрөбүз. Гүлдөп эле пышабы быйыл эми булар табышмак болуп атат да бизге. Буйруса аларды көрөбүз эми. Демек, бул сорттор жанагы ысыкканадагы сорттор менен бирдей бышкылат экен да буйруса. Буйруса. Ал эмесе Толбайканын уулуна сөздү берели. Бул эми бакты карап аткан ушул жигит да. Медет, бул не деген форма? Буну кантип дарылап атасыңар, кантип багып атасыңар? Биз баштап киргенде бу жерди астына айдап коюптур, пияз эгип койгон окшойт деп ойладык эле. Жок, бунун астыга биз эчтек экпейбиз. Себеп дегенде бак болгондон кийин бактын өзүнө менен кылыш керек. Себеп дегенде чаңдаштыгы жакшы болот. Себеп дегенде анан себеби дагы эмеси, баг ичкенде, суу ичкенде кайегин суу ичпеш керек. Өзүнүн күнү болот суу ичкенденчи. Ошо анан экөө алашып кетет баягы суунун мемеси. Экөөнүн мемесинин технологиясы бузулат бактынчы. Ошого биз бактып атасы өзүңүз тазалыгыны, таза камаш керек. Таза камасаң баягында меме кеселдик жок болот. Оола жок болот. Баадык оолар чөптөн чыгат. Ошо менен алыш. Анан бунун меме формасы өзү чашка меме. Чашка формада. Чашка форма. Ошону чашка форма бул общий меме болгондо, общий меме болуп түшөт. Күн тегиз тиет. Тегиз пышат. Анан биз астына айдаган себеби куп-куюк болсо ылдыйга меме түшпөйт. Шам түшпөйт. Дагын пишишине дагы 5-6 күн тездейт. Жер кызыйткан да. Жер кызыганда дагы 5-6 күн алдыга пишип жөнөйт. Ошого бу жазда химикаттын чачылганбы шеге каршы уже бүткөн мемесин. Ооруларга каршы иштеулөр бүткөн. Иштеп бүткөн. Же айдалып бүткөн мемеси бүткөн. Техникалык кабылды дагы бүткөн. Мына туугандар, Толбой аканын багындабыз бүгүн. Өрүктүн гүлдөгөнүн сиздер дагы көрүп турасыздар. Прица боюнча Руслан айтып кеткендей, Кыргызстан боюнча эң ысык жерлерде жүздөгөн гектар бактарды жаратсак болот экен. Кылып атышат уже. Акыркы сөз сиздерде. Эми дыйкандарга биз айтабыз, азыркы өздөштүрүп жаткан жерлерге, жаңы жерлерге ушундай сортторду эгишибиз керек. Өзүбүзгө да, элибизге дагы, мамлекетке дагы пайдасы өтө чоң. Бирок туура агротехника менен көчөттөрдү алып келген фирмалар менен, атуулар менен туура байланыш иштеме керек. Ошону ишеничтүү адамдардан көчөттөрдү алыш керек да. Негизги неме ошо. Көчөт ишеничтүү болуш керек. Ооба. Кийин эккенден кийин туура агротехника болуш керек. Ошондо ишибиз алдыга жылат. Тупа туура айттыңыз. Эң биринчи бакты бул сорт чечет экен. Эң бир туура айттыңыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Тынч аман болуңуздар. Сиздер менен Багыстыруу Кыргызстан каналы болду. Туугандар, тынч аман болуңуздар.